Бейшеке айыл аймагындагы Жаңы Жер айылындагы орто мектепте быйылкы окуу жылынан баштап бүтүрүүчүлөр тигүүчүлүк кесипке да окуп жатышат. Жыл аягында алар аттестат менен бирге тигүүчүлүк кесиптин сертификатына да ээ болуп чыгышат. Анан 200 000 акча каражаты бөлүнүп, ошол бөлүнгөн акча каражатына бүгүнкү күндө бул жердеги окуучуларга 8 тигүүчү машина, 1 тордоочу машина, ошо менен бирге пар менен үтүктөлүүчү үтүк алынып, сентябрдан баштап окуу процесси жүрүп жатат. Окуучуларды кошумча кесипке үйрөтүү боюнча 2 мугалим эмгектенет. Теориялык сабактар практикалык иштер менен айкалышта жүргүзүлөт. Негизги программа боюнча 240 сааттык программа, анын 96сы теориялык, 136сы өндүрүштүк жана 8 сааттык экзамен алуу программасы боюнча өтүлүп атат. Балдардын кызыгуусу негизинен аябай жакшы. Бүтүрүүчүлөрдү тигүүчүлүк кесипке үйрөтүү райондогу номер 13 кесиптик лицей менен биргеликте ишке ашырылып жатат. Бардыгы 100%-га тиккенге үйрөнүшүп калышты. Өз алдынча дагы үлгү менен бычканды үйрөнүштү. Бул жердин жипти, ийнени, машинанын майын, үлгүлөрдү, материалдарды бардыгын 13 кесиптик окутуу лицейинен бизге камсыз кылып турушат алар. Бул шырдактын бир кесиби, буюрса буну өзүм оюп тиктим. Буюрса бул шырдакты дүйнө жүзүнө тааныккым келет. Буюрса Кудай буюрса келечекте мен өзүм сек ачып, өзүм тигүүчү болуп элге тааныткым келет. Азырынча Кара Бора районундагы бир гана мектепте сыноо түрүндө уюштурулган бул кесипти өлкөнүн башка мектептерине да жайылтуу демилгеси бар. Машак Байрахманкулов, Улан Жуманалиев, Коомдук 1 канал, Кара Бора району.